Бул жерде электр станциялары, тармактары, торлору жана энергетикалык машина куруу кафедрасынын башчысы Сатыбалдиев Абдимиталип агай олтурат. Агай, мен сизге бир суроо берем. Курултайда сиздердин ушул эл менен иштөөчү, калк менен иштөөчү ошол пресс-службаңардын жетекчиси курултайда айтты эле, биз өзгөчө ошол күндөн тартып алуу системасын электр менен камсыздоо маселесин алдыга коюп атабыз деп бекеринен айткан эмес экен. Агай, кандай жаңылыктар бар? Кантсе жаңылыктарыңыздар менен сиздер ушул куттуктоолорго ээ болуп отурасыздар. Сиздин өзүңүздүн ошол башкарган факультетиңизде, борборуңузда эмне жаңылык менен сиздер кошумча болдуңуздар? Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Мен сөзүмдүн башында дүйнөдөгү жогорку билим берүү уюмдарынын билим берүү сапатында жөнүндө байкоо жүргүзгөн, алардын рейтингин жүргүзгөн көптөгөн атайын уюмдар бар да. Анан ошонун ичинде Quest Stars деген эмне элге түшүнүктүү болушу менен бир кичине ошол жөнүндө сүйлөп койгум келди. Аябай жакшы болмок. Quest Stars деген бул башка уюмдардан айырмаланып, алар көбүнчө рейтингти чыгарат, вуздардын рейтингин чыгарып, бул дүйнөлүк билим берүү сапатынын талаптарына ылайык келүү боюнча атайын аудит жүргүзөт. Ошол аудиттин негизинде 1-ден 5-ке чейин жылдыз берет. Ошон үчүн старт деп жылдыз деп атап атпайбы? 1-ден 5-ке чейин жылдыз берет. Биз ошол талаптар коюлган багыттардан ар кимисинен ар түрдүү, кээ биринен 5 жылдыз, кээ биринен 4 жылдыз алып атып, орточо чыгарганда 4 жылдызга ээ болдук. 4 жылдыз дегени англисче айтканда very good деп берет экен. Ал деген өтө жакшы. Демек, биз Ош технологиялык университетинин билим берүү системасы студенттерди даярдоо бул дүйнөлүк билим берүү стандарттарынын талаптарына жооп берет. Дүйнөлүк деңгээлде биз билим бере алабыз деген мааниде болуп атат. Ал эмнени берет? Биз ушу 4 жылдызды алдык, бул келечекте бизге эмнени берет деген сөз. Биз бул жогорку окуу жайлары өзү менен өзүбүз боло албайбыз. Бул дүйнөдөгү баардык окуу жайлар, чоң жетишкен окуу жайлар, алдыңкы өлкөлөрдө окуу жайлар менен биз байланышты түзө алышыбыз керек. Ошо байланышты түзө алганда биздеки ушул статусубуз менен биз ошол окуу жайларга байланышты түзө алабыз. Алар менен илим изилдөө багытында, билим берүү багытында бардыгында иштеше алабыз. Негизгиси биздин студенттер окууну бүтсө дагы ошол жака ишке алуу, ишке жайгашуу, ал жака барып окуп келүү мүмкүнчүлүгүн бизге түзүп бере алды. Ушул жыйынтыкка жетишүү менен. Анан сиз берген суроо боюнча азыр бүгүнкү күндө дүйнөдө бир 3 чоң чакырык бар да. Бул азык-түлүк коопсуздугу, энергетикалык коопсуздук, анан экологиялык коопсуздук деген бар. Негизги бардык маселелер ушул үчөөнүн тегерегинде гана жүрөт. Биздин окуу жай, Ош технологиялык окуу жай, ушул 3 багытта тең бирдей иш алып барабыз. Илим изилдөө иштерибиз дагы бар. Бул тамак аш коопсуздугу боюнча илим изилдейбиз. Билим берүү иштерибиз дагы бар. Анан кийин буну практикада колдонуу боюнча иштер жүргүзөбүз. Айталы, энергетика боюнча студенттерди даярдайбыз, экология боюнча даярдайбыз. Демек, бардык комплексине биз ошолорду анализ кылып жүргүзө алабыз. Анан сиздин сурооңузга так келгенде энергетика багыты боюнча бүгүнкү күндө дүйнөдө эң чоң маселе бул көмүртек изинен кетүү маселеси турат. Эң чоң биз ошо экологияны сактоо боюнча биз ушуга келгенде Ошту ошол техникалык, энергетикалык багыттарды студенттерди даярдоого иштеп аткандан кийин, илимий иштерибиз дагы ошого жүрүп аткандан кийин биз артта калган жокпуз. Ошонун үстүнөн иштеп атабыз. Бүгүнкү күндө биз азыр жалпы Ош технологиялык университетинин энергетикалык электр энергиясын пайдалануунун азыр бир 5%ке чейинки муктаждыгын жаап келе жатабыз. Биз bir ayda 60 bin kilowattка чейин электр энергиясын пайдаланабыз. Бүгүнкү күндө ошол күн панелдери, анан Оштуунун түнкү жарыктандыруу системасын толугу менен биз ошого өткөргөнбүз. Ал жөн эле эмес, илимий изилдөө кандай кылса болот деп бардыгынын жыйынтыгында кылганбыз. Мына азыр дагы бүгүнкү күндө ошол маселе боюнча биз Оштуунун жөн эле жана фасадын оңдоп атканда жөн эле кооздугун чыгарып койбостон, ошол жерге атайын фотоэлементтерди, күн панелдерин коюп, ошодон бир ок менен эки коен алат дейби, же орусча два дном дейби, ошону кошо коюп кооздугуна чыгарып, электр энергиясын дагы өндүрүп алуунун үстүнөн иштеп атабыз. Мына бир айда Кудай кааласа ишке кирет. Сарамжал колдонуу маселеси. Ошодо биздин жөн эле мындай эмес, биздин студенттер дагы ошону монтаждап койгондо жасап кошо иштеп атат. Бир айдын ичинде биз ошону бүткөндө жалпы Ош технологиялык университетинин электр энергиясына керектөөсүнүн 40%-на чейинкисин биз ошол күн энергиясы менен
өндүрүп ала алабыз. Аябай сонун. Андан сырткары бизде мынал суу жана микрогестер деп коебуз, минигестер деп коебуз. Аларды дагы коюп пайдаланып Оштуда иштетип атабыз. Бирок алар жана студенттерге лабораториялык техникалык база катары болуп атат. Демек биздин студенттердин нагу бизде университетте бир эле билим алып калып калбастан ал жерде илим жүргүзүп, ошол техника менен, ошол илимий багытта иштөө менен кошо үйрөнүп чыгып атат. Эртең окууну бүтөрү менен көпчүлүк биздин студенттер шыр эле өндүрүшкө барган болсо, ал жерде кандай болот деп отурбай ишке киришип кетүү мүмкүнчүлүгүнө ээ. Даяр кадр болот. Даяр кадр. Даяр кадр.